Алткем кезек сизге келди окшойт. Рахмат. Мен Арзыбек аганын чыгармачылыгын 3 кабаттуу 8 бөлмөлүү үйгө окшоштурам. Ар бир имарат 3 бөлүктөн турат. Пайдубалдан, дубалдан, анан чатырдан. Бул кишинин пайдубалын курган түптөгөн өзүнүн атасы. Кичинекей кезинде 7-класста окуп атканда музыкалык аспаптарды сатып берип, шыгына шык, демине дем, күчүнө күч кошуп, көзүн ачып, ушул көркөм өнөргө жетелеп кирген, ал эми кышын кынап дубалын урган Рыспай Абдыкадыров менен Жолболду Алыбаев. Дубалдын ичин шыбап туш кагаздарды чаптаган бул Кытайдагы кыргыздын ырчысы Арзыгүл. Ал эми үйдүн чатырын жапкан акындар Эсенгул Ибраев, Сооронбай Жусуев, Надырбек Алымбеков. Эми ар бир бөлмөлөрүнө кирейин. Бул бөлмөлөрдүн ар бирин мен Арзыбек аганын өзгөчөлүктөрү деп айтар элем. Биринчи өзгөчөлүгү бул обонду ырдын өзөгү, мазмуну, угуту, көрөңгөсү сөз. Арзыбек агабыз калеми төшөлгөн, такшалган, профессионал акындардын текстине кайрылат ар дайым. Экинчи өзгөчөлүгү айрым өзүмчүл обончулар бар. Обон жараткандан кийин аны эч кимге ыраа көрбөй кызганып кучактап жата берет. Бул киши антпейт. Ошол обон кимдин үнүнө, тембирине ылайыктуу болсо, ошол ырчыны, аткаручуну таап, ошого берет. Үчүнчү бөлмөсү бул үчүнчү өзгөчөлүгү сыйлык наам, чин даража, атак даңк, кызмат кресло, кызыл кекиртек үчүн эзели ыйманына камчы чапкан эмес. Төртүнчү бөлмөсү ар дайым жөнөкөй, чупуну, карапайым, сылык, сыпа, илберинки. Улуу кичи, жаш кары, аял эркек, бай кедей дебей, баарына бирдей текши тегиз мамиле жасайт. Бешинчи өзгөчөлүгү бул айрым ичи тар ырчылар, обончулар, өнөр адамдары шакирт тарбиялабайт. Сыйлык наамды деле өзү алат, бүт бардыгына өзүм жетсем экен деп чуркай берет. А бул киши Күлгүн жаш деген топту түзүп, ошол жерге идиректүү жаштарды чогултуп, жүрөгүндө деми бар, жүлүнгө жетер кеби бар, мукам үндүү, булбул добуштуу таланттардын башын бириктирип, устаттык кылганы бул дагы чоң эрдик. Ал эми 6-чы бөлмөсү аргымактын жакшысы, азыраак оттоп көп жуушайт. Азаматтын жакшысы, азыраак сүйлөп көп тыңшайт дегенде. Бул киши аз сүйлөп көп тыңшайт, аз уктап көп окуйт. 7-чи бөлмөсү таза, тыкан, жарашыктуу кийинип, эч качан калпагын башынан түшүрбөйт. 8-чи өзгөчөлүгү өзүнүн туулуп өскөн Кызыл Сеңир айылына барып, өз колу менен 2 үйдү салып жанаша, ортосуна иш бөлмөсүн куруп, багбанчылык менен, дыйканчылык менен, фелдишерлик менен, окутуучу, агартуучулугу менен, обончулугу менен, аткаруучулугу менен алектенип, өзүнүн убактысын туура, так, пайдалуу, керектүү нерселерге бөлүштүрүп, ушул даражага жетти деп ойлойм. Үйдүн ичине ысык суу, муздак суу жана жаратылыш газын киргизип, коломтосуна от жагып, казан асып, тамак бышырып, 8 бөлмөлүү үйдүн тазалыгын сактап турган ким деп ойлойсуз? Патиладеев. Албетте. Ошондуктан бул кишинин обондору тоонун булагындай шылдырап, жылаажындай шыңгырап турат. Керемет. Керемет сүрөттө болду.